Amanatка kандай байланышы бар bunun? Ар бир адам өзүнүн аялына жакындык кылганда, же болбосо илгери жария жанагындай күң аялдар болгон ага жакындык кылгандан кийин жуунганды Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне себептен аманатты аткаргандар элестетиңиз. 5-ке кире тургандардын 5 нерсенин бирөөсү болду. Биздин адамдардын арасында ушундайлар бар экен, жада калса ошол гусул кылып жуунганы билбеген инсандар бар экен. Кээ биркилерден ушул мезгилде 21-кылымда ууп калдым. Ушундай жакындык кылгандан кийин тиги авратты жууп анан дарат алып койсо болду да деген. Устазыбыз чубагажы канча урушту эле, үйүңө 2 метр душ салып кой. Шартыңы түзүп кой. Эгер ошо шартың түзүлбөсө, анан ушул нерсе калып кетет. Демек Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бейишке кирүүчүлөрдүн себептерин 5-син жөндөн-жөн айткан эмес экен да. Буга кош көңүл болгон адамдар бар экен. Ушул 5 нерсени аткарсаң бейишке киресиң деп улуу нерселерди айтты. Намаз, ажылык, орозо. Ошолордун арасында эмне? Субханалла. Алымдарыбыз бул хадисти чечмелеп, эмне себептен аманат деп атат? Аманат деген нерсе бирөөгө бир нерсени бересиң, ал сени сактап, же болбосо ошо убакыты келгенде алып барып берет, же болбосо бирөөгө бир нерсени табыштайсың, ал бирөөгө жеткизип берет. Бул жерде кандай бул жуунуунун кандай аманаттыгы бар десе, жанагы биз айткан эле маселе. Адамдар кош көңүлдүк кылып, шул жуунгандан дагы ээлинип калып кеткендер бар экен. Аманат эмне экен деп дагы такып сураганыбызда, бул нерсе Аллах Таала менен сенин ортоңдогу гана нерсе. Башка эч ким билбейт. Демек, эч ким билбеген нерсени бизде кээде мындай кылабыз да, азан айтылып калды, намаз окуп коеюн. Элдер менен жамаатка кирип атат, намаз окуп коеюн. Рамазан болуп калды, Рамазан болуп калганда кантип орозо тутпай жүрө алам? Кой орозо кармайын, орозодо тамак жеп аткан болсом адамдар көрүп бул орозо эмес экен деп калбасын. Ажылык бул бай, мал мүлкү бар. Мал мүлкү бар болуп туруп, бул эмнеге ажыга барбай жүрөт деген адамдар неме болуп ажылыкка барат экен, бирок гусулду сен менен Аллах Тааладан башка эч ким билбейт экен. Ошон үчүн бул аманатка киргизип, ошо Аллах Таала менен сенден башка эч ким билбейт. Ошол аманатка кыянат кылбай жуунуп тазаланган дейт. Өткөндө мага бир суроо келип калды. Bir медреседе bir жигит ошондой болуп жуунуу милдеттүү болуп калгандан кийин жуунбастан эми медреселерде билесиңер кезек менен тамак бышырышат. Очередь менен тамак бышырышат да, бүгүн сенин очередиң, бүгүн сенин кезегиң деп. Бир бала ошондой болуп тамак бышыргандан кийин анын тамагын эч ким жебептир. Медресе такыбалыгын караңыз. Бирок эми шариаттын өкүмүндө адал эле, эч кандай мүшкүл проблема жок. Ошентип тамак жасаса деле тамагы адал эле, бирок медресеги балдардын такыбалыгын караңыз. Ошол жасаган тамакты жебей коюшуптур. Демек, пайгамбарыбыздын 5 нерсенин бирөөсүнө киргизгендигинде чоң хикмат бар экен. Буну эмне кылышыбыз керек экен? Үйрөтүшүбүз керек, балдарыбызга үйрөтүшүбүз керек, кошунабызга, досторубузга. Билгендер намаз окуган досторубуз бар, намаз окубаган досторубуз бар. Намаз окубаган достордун 90%-на проблема бар. Эми ага, ини, башкаларга да эми инилерге айтып ушуну түшүндүрүш керек, бирок агаларга айтса мындай адепсиздик болуп калат, анын досторуна айтып коесуз. Достору досторуна жеткизсин. Демек, бул өтө жаман нерсе экен. Бейишке кирбей калуу коркунучу бар экен ушунун себебинен, эгер аманатка кыянат кылсаң. Андан кийин эмне деди?
İnnallaha lem ye'men ibni Adem ala şey'in min dinihi gayraha. Ошол hadisinin негизинде себеби бул аманат сени менен Аллах Тааланын ортосунда гана нерсе. Аллах Таала адам баласын ушул нерседен башкасына бир тынсызданбайт экен. Демек ушул нерсе Аллах менен сенин ортоңдо болгон нерсе болгондуктан бул нерсеге көңүл буруш керек экен. Ошентип бул 187 хадисибиздин аягына чыгардык өткөнкү сабагыбызда бүтүрө албай калганыбыз. Экинчи ушул хадисти имам Абу Давуд радıyallahu anhu өзүнүн Сунан китебинде, имам Хайсами өзүнүн Мажмуъ-аз-Заваид китебинде, имам Ахмад өзүнүн Муснад китебинде жана башка имам Табарани Муъжамул-Кабир китептеринде бул хадисти чыгарыптыр. Имам Хайсами рахматуллах алейхи дайыма hadislerge hüküm bergen alımlardan, ilgerki alımlardan. Eğer Musnad İmam Ahmad'ın, je olsa İmam Tabarani rahmetullah aleyhinin 3 kitabı var. Mu'camul Kabir, Mu'camul Sagir, Mu'camul Awsat degen. Uşul 3 kitabındaki ana Musnad İmam Ahmad'dağı hadislerden daracasın murdağı alımlardan bilem deseniz İmam Haythami rahmetullah aleyhi uşul hadislerge hüküm bergen. Anın Mecmu'az-Zavait degen ülkön kitabı var. Oşol jerde ошол hadislerge hüküm berip, al hadisin sahih jana alsız ekendigin bayanda ötken. Oşol kişi ne deyt? İsnadu Ahmadu sahihun. Emi uşul hadisti İmam Ahmad özünün Musnad kitabında çağırgan. Bul hadis sahih dep hüküm berdi. Biroq uşul hadiste Abu İmam Tabarani rahmetullah aleyhi dağı bunu şu yıldır tarqatıp koydu. Mamnun veresme. Bizim yeri koy turan ememiz unutup kaltırız. Bizim surao bergenge 500-990 anan kança 50-99-40 nomerlerinde ne surao bergenge mümkünçülük var inşallah. Oşo İmam Tabarani rahmetullah aleyhi bu hadiste özünün Mu'camul Kabir degen kitabında kılgan, biroq bu hadis alsız. Ne söylüyorum bunu bayanda öttüm. Gevürk adamlar bir ele kitapты qaraytdağı, oşol kitapta uşul hadis qaraytdağı alsız boldu. Bu hadisке amal kılbaş gerek, bu hadis alsız degen ökümdü daram berişet. Az şunday hadislerge öküm berүүгө şaşıp kaldık da. Negizi hadiske öküm berүүдө bütünдөй hadis kitabından bardığından qarap çıkış gerek bu hadiste. Andan keyin anın joldorun top tur, anan keyin hadiske hüküm berебиз. Demek Musnad İmam Ahmad'da bu hadis sahih, biroq Tabarani'nin Mu'camul Kabir kitabında şu hadis alsız eken. Sebebi al kitap hadiste Aban ibn Abi Ayyash degen bir rawi hadisni riwayat kılgan kişi var. Şonun sebebinden şu hadis her qaysı yol menen kelgen da, bunu yol başka yol menen bu İmam Tabarani rahmetullah bu hadisni oşol başka yol menen Musnad İmam Ahmad'da İmam Ahmad'ın yolu menen emas başka yol menen riwayat kılganlıktan al hadis alsız eken. Emi oşonu görüp turup bu hadisni manisi ökö bir bolup atıp hadisni alsızlıkka çıkarууга mine şaşılbaş gerek. Balki bu İmam Musnad İmam Ahmad'da hadis Mu'cam Tabarani'deki alsız bolan hadisni götürüp ne hasan darajasına götürülüyor. Şunu basa belgilep koyuunu dura gördüm ha. Andan keyin dagı İmam Ahmad el-Busiri degen da çoğun alım bu hadis sahih degen, İmam Haythami de ayttık, jana başka alımlar bu hadisni sahih dep hüküm bergen, demek dalilge jaray turan hadis. Andan keyinki hadisibizge gelsek bu 188. hadis bolup An Fadalat ibn Ubeydin el-Ansari radıyallahu anhudan gelen hadiste ennehu yekul alaytat semi'tu Rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem yekul, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti deydi, ana za'imun limen amana bi ve aslama ve hacera bi beytin fi rabadil cenneti, başka bir rivayette rabidil cenne ve beytin fi vasatil cenne ve ana za'imun limen amana bi ve aslama وجاهد في سبيل الله ببيت في ربد الجنة وبيت في وسط الجنة
وبيت في أعلى غرف الجنة فمن فعل لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا يموت حيث شاء أن يموت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Muna bizim bugünkü okuy turgan hadisibizin жалпысы ошол, жалпы мааниси. Бул хадисти Фадалат ибн Убейд деген сахаба риваят кылган. Biz burada ayttık, imam, muallif, kitapta yazan kişi sahabanı gana kaldırıp, kalgan hadisteki çincerçada adamlar çürüp koygan. Fadalat ibn Ubeyd degen sahaba kim bolgan? Bul Ansari, Madinalık sahabalardan bolup, Bani Cahcaha degen urudan bolgan ekan. Bani Cahcaba деген урудан болуп, бул киши Бадр согушунан кийин, исламдагы эң оболку согуш Бадр согушу, ошол Бадр согушунан кийин иманга келген экен. Балки иманга келген экен эмес, пайгамбарыбыздын жанында Бадр согушунан кийин пайда болгон экен. Мүмкүн мурдараак иманга келгендир, ал боюнча бизде маалымат жок. Ага чейин мүмкүн сапарда жүрдү, башка болду. Пайгамбарыбыздын жанында Бадр согушунан кийин калган согуштардын бардыгына кандай бир марака чогулуштар болсо, бул Фадала радиаллаху анху катышып жүргөн экен. Фадала радиаллаху анхунун дагы бир артыкчылыгынан Байатур Ридван тахта шажара, жана дарактын астында байат бергендердин катарында. Bayat bergenler jana tahta şajara bayatır ridvan деген укасыздарбы? İslamdагы эң чоң пайгамбарыбызга сахабалардын берген келишими. Мен сени менен бардык нерседе чогуу болом. Согуш болсо согушта, жакшылык болсо жакшылыкта, жамандык болсо жамандыкта, Аллах Тааланын кандай буйругу келсе аткарганга, кандай тыйган нерсеси келсе, ошол тыйган нерсени аткарганга даярмын деп ант берген жер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, ушул жерге кичине токтоло кетсек, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям умра кылыш үчүн Мадинадан Меккеге жөнөдү. Меккеге келе жатканда Худайбия деген жер бар. Меккенин кире беришинде. Худайбияга келип ошол жерге эс алганда Мекке тараптан чабармандар келди, сенин быйыл ушул келишиң сапарыңда умра кылганга сенин акың жок, кирбейсиң, кирсең согуш болот. Анан ошол жерде келишим түзүлүп, 10 жылга келишим түзүлүп, согушпайбыз. Эгерде мусулмандардан бирөө иманга келген болсо, аны кайтарып бербейбиз, бизден бирөө баса кайтарып. Ал мухим, ушундай келишим түзүлгөн ислам тарыхында мусулмандардын зыянына түзүлгөн келишим болгон. Сахабалар, я Расулуллах, неге бүт нерседе биздин зыяныбызга дегенде, иншалла сабыр кылып турула, жакшылык бар аркасында деген. Ошол жылы умра жана келип калды. Худайбия деген менен Каба Меккенин аралыгы бир 30 километрге жетпеген, 15-20 километрге жетпеген жер. Ошол жерден 400 километрден келген пайгамбарыбызды кайра аркага кайтырган, умра кылбайсың, кийинки жылы кыласың. Анан кийинки жылы не болгон? Амул Фатх, кийин меккеликтер уаданы бузуп, анан кийинки жылы анан Мекке ачылыш болгон. Анан сахабаларга пайгамбарыбыз айткан, мынакей, баягы келишимдин пайдасы. Кийинки жылы Мекке фатх болуп, мусулмандардын колуна өткөн. Эми ушул жерде бир дарак бар. Ушул дарактын астында анан умрага барбайбыз, кайра аркага кайтабыз, эми мага байат бергиле дегенде анан ошол жерге келип, мусулмандар, сахабалар пайгамбарыбызга байат берген, аялдар алыстан гана туруп, кол албастан байат берген, сахабалар ар бири келип пайгамбарыбызга колун берип, мен сени менен бардык нерседе биргемин деп ошол жерде келишим берген. Муну
Bay'at-ы Rıdvan, жаса Bay'at-ы tahta şajara, Bay'at-ı şajara деп айтылат. Эми ошол жерде бир дарак болгон. Ошол дарактын түгүндө отуруп пайгамбарыбыз эмне кылган? Келишим алган. Ал дарак, анан кийин адамдар ошол даракка эмне кылып башташты? Кийинки жылы келип, кээ бир адамдар эми кандай сыйынып баштаган эмес, табаррук кылып баштады. Анан аны Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху кыйдырып салды. Кийин анан ошол анан жанагы бизге пайгамбарыбыздын асарлары менен пайгамбарыбыздын калган нерселери менен табаррук кылса болбойт дегенге ушул нерсени катуу далил кылышат жанагы мусулман бир туугандарыбыз. Эгер табаррук кылыш дурус боло турган болсо, Умар ибн Хаттаб ушул даракты кыркып салбайт эле. Негизи мен айта турган маселе мына ушул дарактын астында байат берип пайгамбарыбызга келишим бергендер эң улуу сахабалар болгон. Ошонун арасында эмне Фадалат ибн Убейд ошол жерде болгон. Фадалат ибн Убейд ошол жерде болуп пайгамбарыбызга байат берген. Меккеде окуп жүргөн мезгилибизде бир чоң алым, устаз бар экен. Mekke'deki jana Medina'dagi bütünдөй пайгамбарыбыздын asarlарын bilgen adam eкен. Al özünün ustazından icazı algan eкен, уруксат. Ал өзүнүн ижаза ошентип отуруп Ибн Умарга барып такалынат экен. Ижазасы. Ибн Умар радиаллаху анху сахабалардын арасынан пайгамбарыбыздын кайсыл жерге отурган, кайсы жерде суу ичкен, кайсыл кудукка пайгамбарыбыздын шакеги түшүп кеткен, бардыгын жатка билген сахаба болгон экен. Жада калса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир жерге Ибн Умар радиаллаху анху бир мезгилде бир жерге барып зара кылып атканын көрүп, эмне себептен кайра барып ушу бир жерге зара кылып атасың дегенде айткан экен, пайгамбарыбыз ушул жерге зара кылганын көргөнмүн деп. Шунчалык даражада пайгамбарга окшошууну каалаган. Ошол Ибн Умардан андан кийин табиинге үйрөткөн, ошентип Меккедеги белгилүү орундардын бардыгын билген бир алым бар экен. Аны менен таанышып калып, ошол Худейбия келишими болгон жердеги Бай'ат-ы Рыдван жана келишим болгон даракты көргөзгөн биз. Көптөгөн орундарды көргөзүм. Ол жерде мындай кудук болгон, бу жерде мындай болгон, пайгамбарыбыздын төбөсү бул жерге чөккөн, пайгамбарыбыз мына жерге үй курган, жатка билет экен. Үйрөнүптүр ошону. Устаздардан бар. Эми ал башка бирөөлөргө өткөрүп берет экен, унутуруп калбас үчүн. Мединага 6 күндө жөө барат экен, ал киши. 6 күндө жөө барат экен. Бүтүндө пайгамбарыбыз жана хижрат кылган го Меккеден Мединага. Бүт орун билет экен. Пайгамбарыбыз кайсы жерге салган, кайсы жер менен баскан, төөлү кайерге болгон, бир жерге отуруп бир эчкинин сүтүн ичкен, бардыгын билет экен. Ошол киши менен барып, ошол бир орунду көргөзүп, мына ушул жер, мындай бир чоң, ушул жер, ошол Рыдван келишими болгон жер мына ушул жерде Худейбиден бизди апарып көргөздү. Жанагы маселеге дагы жооп берип кетейин, кийин дагы убакыт келип калабы, келбей калабы. Эмне себептен Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху жанагы даракты кыркып салды? Сахабалар бар ошентүүнө намаз окуп атса, Ибн Умар жана башка сахабалардан бизге толгон токой далилдер бар. Пайгамбарыбыздын кайсы жерде эмне амал кылгандыгын барып жерде табаррук кылуу. Анан жанагы бизге табаррук кылуу ширк дегендер ушул далилди бизге коюп атат. Кайсыл далил? Эгер ширк кылуу дурус болгон болсо, табаррук кылуу дурус боло турган болсо, Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху эмне себептен кыркып салды жанагы даракты, Бай'ат-ы Рыдван болгон даракты. Демек, бул ширкке алып бара турган нерсе, буну кылбаган жакшы деп бизге далилдеп кетти. Кантип жооп беребиз эми? Сахих Бухари жана Сахих Муслим китебинде келет. Кийинки жылы Амул Фатх, Мекке ачылган жылы биз чыгып,
Жанагы сахабалар, бул Умар ибн Хаттаб радияллаху анху качан кырктырды алдаракты? Өзүнүн халифалык мезгилинде. Пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн өтүп кетти. Абу Бакыр халифа болду, Абу Бакыр өтүп кетти. Өзүнүн халифалык мезгилинде адамдар барып, жанагы дарактын түгүнө намаз окуп, ошол жерге табаррук кылып атканда кырктырды. Bir жылдан кийин сахабалар Сахih Бухари жана Муслимде келет. Bir жылдан кийин биз келип, жанагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам менен келишим кылган даракты издеп таппай калдык дейт. Кайсыл дарак эле деп дейт. Бул бизге чоң далил. Bir канча далил келет. Биз бардык ошол келишимге катышкан адамдар чогулуп карадык дейт. Кайсыл дарак элесе эч кимибиз эстеп кала албады дейт. Эми бул Аллах тааланын бир хикматы, эч ким эстеп кала алган эмес. Андан кийин бизге далил эмне бул жерде? Ар кайсыл дарактын түгүндө келишим болгонун билбесем, бизге жана устазда ушул тегеректе деп көргөздү да, билмейт кайсыл дарак экендигин. Умар ибн Хаттаб радияллаху анху мезгилинде белгисиз эле бир дарактын түгүнө барып табаррук кылып аткандан кырктырган жок, бул эмес. Ал жанагы пайгамбарыбыздын астына, дарактын астына туруп отурган даракты эч кимибиз билбей атабыз. Сен жөн эле барып бир даракка кылып атасың деп кырктырып салган. Ширк болот деп кырктырган эмес, балки ал дарак эмес деп. Себеби бизде Бухари Муслимдеги хадистерде сахабалар айтат, биз кийинки жылы келип таппай калдык дейт. Анан Умар ибн Хаттаб радияллаху анхунун мезгилинде халифалык канча жыл өттү? Андан кийин ал даракты эч ким билбей, барып эле бир даракты барып ошентип табаррук кылып аткандан бул дарак эмес деп кырктырып салган. Анын жообу мына ошондой. Мына ошол Убадат ибн Самит радияллаху анхунун өмүр баянын айтып атып, ушунча нерсеге токтолуп, мүмкүн иншалла пайдалуу болор. Мына ошол Байат Ридван келишиминде Фадалат ибн Убейд радияллаху анху ошол жерде болгон. Бул киши Фадала радияллаху анху казы болуп шайланган. Муавия ибн Аби Суфиян радияллаху анхунун мезгилинде, халифалык мезгилинде Димашкка, Шамга казы болуп шайланган. Кантип казы болуп шайланып калган? Үстүндөгү хадис Абу Дарда радияллаху анхун айтпадык беле? Шамда казы болгон деп. Ошол казы болуп өлүм төшөгүндө жатканда Муавия радияллаху анхунун халифалык мезгилинде. Өлүм төшөгүндө барганда Муавия халифа келип Абу Дарда радияллаху анхудан сураган экен. Сен мына карып мынтип бул дүйнөдөн өткөнү жатасың. Бизге кимди сунуштайсың сенин ордуңа койгонго? Дегенде кимди? Фадалат ибн Убейд ал-Ансариди сунуш кылган. Андан кийин Абу Дарда радияллаху анху бул дүйнөдөн өткөн. Анан халифа Муавия радияллаху анху Убаданы чакырган. Убада эмнегедир Муавияга жаккан эмес. Мүмкүн Али радияллаху анхунун ортосунда экөөнүн бир жакындыгы бар. Али радияллаху анху менен Муавия урушуп аткан мезгил, урушуп анан Муавиянын колуна өткөн мезгилде халифа. Ошондо айткан, мен деди, сени жакшы көрбөйм деген Фудаланы. Бирок жакшы көрбөсөм дагы сени тозоктон калкалоочу бир калкан катары сени амирликке шайлайм деди. Эртең мага Абу Дарда айткан нерсени кылба койду дебейм, сен мени тозоктон тосо турган сен болосуң дейт. Себеби фатва казы бар ошонун эмесинде да. Деп анан Абу Дарданын сунушу менен Фадала, ушул сахаба радияллаху анху эмнеге? Димашкка казы болгон. Бирок казы болгондон кийин дагы эгер Муавия бир жакка сапарга чыкса, сөзсүз түрдө өзүнө оорумас алып кеткен. Себеби илими жогору ушундай алым киши болгон. Убада боюнча дагы көптөгөн жакшы амалдар бар. Бул киши ушундай таква инсан болгон. Хижраттын 53-жылы бул дүйнөдөн өткөн. Бул ушундай Убада ибн Убейд, Фудал ибн Убейд Ансари деген сахаба. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан хадис риваят кылып айтат: "Ана заимун лиман амана би ва аслама." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва айтты, мен деди, кепилмин деди.
liman amana bi, kim maga iman keltirgen bolsa, alımlar aytат, ay men alып келген нерсеге, kitepke, İslamga iman keltirgen bolsa, wa aslama, jana İslamды kabul alıp özün tapşırgan bolsa deyt. Men kepildik berem deyt. Wa hajara, jana hicrat kılgan bolsa, Madinadan Mekke'den Madinaga. Kebirki alımlar aytат, bul jerde hajara degen hicrat kılsa degendin manisin iki türlü düşünsök dagı bolat deyt. Sebebi men hajara min Mekke ilal Medine de aytkan jok deyt. Oşon üçün bunu iki türlü düşünsök bolat deptir alımlar. Birinçisi, günödön hicrat kılıp Tobaga aytkan bolsa dep tafsirlegen alımlar var eken. Başka alımlar yok. Şu hicrat ele kim Mekke'den Kuday üçün Medine'ga göçkön bolsa dep tafsirletken ekoten duruz. Biz şunca kılımdan kiyinki gelgen paygambarımыздın ümmeti Mekke'de Medine'ga göçüge mümkünçülüğümüz yok hazır. Je bolbosa biz mekenimiz жақсы alhamdulillah. Kırgızstanda dünya yüzünde çok erkinlik var, dini erkinlik. Biz başka jaka hicrat kılbayız. Emin bizge uşul soğupka jetpey kaldık mı? Dese ikinci manini alsanız hadiske bunu bizge dağı paydası deydi. Kaysı? Günödön göçüp Tobaga Allah Taala'nın taatına, Allah Taala'nın ibadatına göçkön bolsoңуз deydi. Emi uşul nerseni atkargandarga men kepil bolom deydi mi? Bi beytin fi rabadil cennet. Beyiştin çekesindeki bir üy jönünde men kepillik berem dedi. Rabadil cennet, rabat degen nerse bir ilgeri mamleketlerden çekeretip çep kurgan. Oşol çepti rabat deydi. Je bolsa üydün korgonun kılabыз. Oşol korgondu dagı rabat dep aytат. Emne sebepten rabat dedi? Rabat köpünçө şahar bolsa şahardın çekesinden kılınat. Beyiştin çekesinden bolgam ne beyiştin içine nemez dese oşonda bir fazilet bar eken. Bul jerde alımlar aytат, beyiştin sırtında emес, beyiştin içinde, bu beyiştin çekesinde. Azı da Bişkek'in çekeleri sonu bolup atpayбы azır ha? Beyiştin çekesinden bir üy kepildik dedi Peygamberimiz. Ve beytin fi vasatil cennet. O çekeymeneli kalıp ketpeniz. Beyiştin ortasan sentirden dağı bir üyge kepildik berem dedi. Andan keyin dağı aytты, ana zaimun, men dağı kepildik kılam limen amana bi ve aslama. Men alıp gelgen nersege iman keltirip İslamga gelgen bolsa ve cahada fi sabilillahi, Kuday yolunda cihat kılgan bolsa deydi. Allah'tın sözün ulu kılı üçün Kudaydın yolunda soğuşka vargan bolsa, mamleketni korgoş üçün, dinni korgoş üçün, İslamды korgoş üçün. Al degen jana hazırkı çıkıp atkan cihat emes. İslami cihat, dindegi cihat degen nerse mamleket tarafından buyruk berilet cihatga çıkkanga. Özün tayağın götürüp cihatga çıkpaysın. Mamleket tarafından buyruk berilet. Hayya alal cihat, cihatga çıkkıla da buyruk berilet. Andan keyin uşul soğukka jetesin. Özün bilip ele, özün oylanıp palancada musulmanдар ölüp atatken bismillah dep çıkkan al cihat emes. Al senin özün düşünüğün, alın için özün жооп бересиң kıyamatta. Cihat Allah Taala tarafından suyunçulöngen beyiş cihat bul, mamleket tarafından buyruk kılinganda çıkkan cihat. Egerde bizge bir mamleketten Kudayım saktasın, Kudayım soğuştu betini arıgısın. Ança mına bir nerseler bolup ketти, bizge bastırıp kirген. Şul mezgilde mamleket tarafından janagı ne dedi? Oruslar bolup atkam ne? Mobilizatsiya dese kolunuzga kural götürüp turgan bardык adamlar mamleketin çegaraсын korgooga çıkkanga mildеттүү болот.
Эми ошентип кимде ким Кудай жолунда согушка барган болсо, ага дагы сүйүнчүлүп атат. Бейиштин чекесинен, бейиштин ичинде бирок чекесинен үй сүйүнчү. Ва бейтин фи васатил жанна, жана бейиштин так ортосунан дагы бир үй. Ва бейтин фи а'ла гурафил жанна. Мунуку дагы артыкчылыгы бар экен. Дагы бир бейишти пайгамбарыбыз кепилдик берип атат. А'ла гурафил жанна. Жен бейиштин эң жогорку жеринен дагы үйдү эмне бизге кепилдик берип атат. Фаман фа'ала, кимде ким иман келтирсе, өзүн исламга тапса, пайгамбарыбыз келген нерселерди аткарса, алса, пайгамбарыбыз кайтарган нерседен кайтарса, Аллах Таала буйруган нерсени аткарса, кайтарган нерседен кайтарылып, өзү исламга моюнсунуп, ислам деген истислам, өзүн тапшыруу исламга. Ошенткен болсо, мүмкүнчүлүк болсо, жихад кылган болсо ошол заманда, азыркы мезгилде күнөөсүнөн тообага жихад кылган, хижрат кылган болсо, жана Кудай жолунда мамлекет коргош үчүн согушка чыккан болсо дейт. Аман фаала, ошо бардыгын аткарган болсо. Лам яда' лил хайри матлабан вала минаш шарри махрабан. Бул нерсени араб тилинде киная деген, шундай балага деген илим бар. Көркөмдөп сүйлөйт. Бизде айтат го, керегем сага айтам, келиним сен ук деген бар го. Шундай көркөмдө араб тилинде шундай көркөмдө сүйлөө өтө күчтүү. Кеңешип кескен бармак оорубайт дейт. Ал деген нерсе бармагын кессең бармагың оорубайт деген эмес. Бир ишти кеңешип туруп кылган болсоң, туура же туурага жакыныраак болот. Эми лам яда лил хайри матлабан. Эми бир жакшылык боло турган болсо, бир жакшы амал боло турган болсо, ошону таштабастан аткарган болсо, кылган болсо дейт. Же болбосо бир жамандык боло турган, бул жерде дагы киная болуп атат, эмне? Биринчиси лузуму таава курбат, жакшы амалдарды аткарганга, Аллах Таалага буйрулган нерселерди аткарууга, тыйган нерседен тыйылууга кайткан, таштаган, кайткан жана жамандыктын бардыгынан качкан нерселерди эмне деди? Кылган болсо, ямуту хайсу шаа ан ямут, кандай кайсыл жерде өлгөн болсо дагы мен кепилмин деди. Бейишке. Эми бейиштеги үйгө кепилдик болуп аткан болсо, демек бизге кепилдик. Анан заим деген сөз мен араб тилинде мен кепилмин деп котордук да. Az-zaim деген нерсе араб тилинде ар бир чөлкөмдө ар кандай айтылат. Мисалы үчүн бизде деле кыргыз тилинде бир эле нерсени таласта башкача айтса, ошто башкача, нарында башкача дейт, а? Мисалы үчүн бизде чыны дейт. Башка жерде кесе дейт. Гүлдө эмне дейт? Адабат дейт. Көрдүңүз, ошондой эле заим сөзү араб тилинде да бир нерселерден. Заим деген сөз мединалыктардын тили экен. Мен кепилмин дегенди мединалыктар заим деп айтат экен. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мединанын тили менен мен силерге ана заиму, мен силерге кепилмин деди. Ал эми ал-хамил деген дагы сөз бар да, ошол башка бир хадистин риваятына заимдин ордуна хамил деп келиптир. Ал ирактыктардын тилинде мен кепилдик болом деген экен. Хадистер bir hadiste zaim деп келсе, bir hadiste hamil деп келтир, bir hadiste kafil деп келтир, ушундай ар лафз менен келиптир да. Ошону ар бир лугатта араб тилиндеги нерседе бардыгынын мааниси мен кепилдик деген экен. Ал эми кафил лугаты ахли Миср, ошо заимди кафил деп биз кепилдик алам дейт го. Муну мисирликтер мына ушинтип айтат экен. Мына ушу менен биздин бүгүнкү хадисибиздин аягына чыктык. Кичине вактыбыз калды. Эми бул хадисти имам Ибн Хиббан радиаллаху анху өзүнүн китебинде чыгарган, жана имам Ал-Байхақи өзүнүн Сунанул Кубро китебинде,
жана Хаким өзүнүн Мустадрак деген китебинде чыгарган. Андан кийин эмне? Вахада сахихул иснад ва лам юхарrijahum. Имам Хаким рахматуллах алейхи несөптен хадистердин даражасына да токтолуп кетип турабыз. Себеби бул китептин Кыргызстанда окулбай калуусунун себептеринен бир себеби дагы хадистерде адамдар өкүм бере албагандыктан бир аз hadis bu kitapta okunu to'xtatgan. O'shaning uchun har bir hadisning hukmini to'xtab ketdi. Murdagi olimlar emne degan bu hadis sahih va bizning olimlar chiqib ketdi, hozircha daif deb o'ylasizlar, biz qilayotgan amallarni jo'qqa chiqarib yegani. O'shaning uchun shuga to'xtalib qo'yamiz. Bu hadisni Imom Hakim degan cho'ng olim o'zining Mustadrak degan kitobida chiqargan. Mustadrak degan kitob Buxoriy, Muslimdin shartındagi hadislarni, biroq Imom Buxoriy va Muslim chiqarmagan o'zining kitobini olib kelgan hadislar to'plagan. Anan al hadisga hukm bergan. Biroq Imom Hakim rahmatullohi alayhi hadis ilmidagi olimlarning fikrinde Hakim mutasahilun biraz hükümdörü jеңилирээк алат дейт. Анын хадистерди сахих же даиф дегенине шашылбай тур дейт. Эгер бир хадис сахих деп койсо дагы Имам Хаким айтып тур сахих деп беришип кетпейт. Өткөндө дагы мага бирөөлөр далил буну Хаким сахих деген бул хадисти дейт. Хаким сахих деген аны дагы бир карап чыгыш керек. Хаким сахих десе дагы аны мусталах илимин же болсо улумул хадис илимин окугандар Хаким сахих деди. Махлан кичине шашпайт, дагы изилеп көрүш керек. Алымдар эмне деген. Көптөгөн Хаким өзү сахих деген хадистерди мавду, жалган хадистер болуп калат. Ага андан кийин Имам Захаби деген чоң алым келген. Hadis iliminde en çok alimlerden birisi. İmam Zahabi rahmatullah aleyhi uşul Hakimdin mutasahil hadisleri hüküm berip koygan. Hadislerin hüküm berip koygan adamlar oşondan adaşıp kalbasın dep kayra İmam Zahabi ağa kayra başkadan birisine karap çıkkandağı özünün pikirini aytkan. Anan alimler kitapta aytkandan keyin hadal hadis akhrajahu Hakim. Hakim şunday bul hadis çıkargan. Anan keyin bul hadisi sahih degen vafaqahu Zahabi. Zahabi Hakim'nin sözüne muvafık makul dedi desen analasın. İmam Zahabi çok bulturamız bu hadis daif dese dağı toktop kalasın. Andan keyinki dağı alımlarını izlep görüyorsun. Eğer İmam Zahabi sahih dese anı alağız, bol bolsa dağı izlep görüyorsun. İmam Zahabi şunday çoğun alım hadisteki darajasında aytıp keteli. Bizde İmam As-Suyuti degen çoğun alim var hadis iliminde. Özü At-Tadribur Rawi degen kitap yazgan. İmam Suyuti kimderdin sözünü biz tayanışımız gerek hadisleri sahih, daif, alsız sahih degende 4 alim deskerip etken bizge. Birincisi İmam Az-Zahabi. Eğer Zahabi bir hadisler sahih degen olsa şunun sözü ehtimal. 100% emas, 100% hiç kim kepillik vermeydi. Biroq amalların köpçülüğünde ne? Tura hüküm çıkarat. Andan keyinki alim al-Iraqi. İmam Iraqi'nin sözü dağı 2 alimda aytkan, oşo menen 4 alimdi bayandagan, oşol İmam Zahabi. Bul hadisти ne? Vafaqahu Zahabi sahih degenine Hakim'den sahih degenine makul boluptu. Demek bu hadis sahih dalilge jaray turgan hadis eken. Anan İbn Hibban'dagı bul özünün sahih kitabında çıkargan İbn Hibban menen Hakim ököten sahih dep kitap yazgan, biroq Buxari menen Muslim'de sahih emas anın kitapları. Sahih kitap dep жазса dagı andan keyin alimler agamne hüküm bergen. Azırkı zamandağı biz ötüp kettik, men görбей kaldım. Şuayb Arnavut degen çoğun alim var. Oşol kişi İmam İbn Hibban'ın sahih kitabını bir sira karab çıkkandağı uşul hadiske gelgende sahihul isnad dalilge jaray turgan hadis dep bizge bayandaptır. Şeyh Şuayb Arnavut'un sözüne mine tayansak bolat. Al kişi urdunda jaşagan, men gelgenge çeyin bul dünya ötüp ketip görбей kaldım o kişini. Mesela dünyadagi çoğun muhaddis hadis alimlerine barıp uçuraşıp alardan köptөгөн icazalарды alganбыз. Şu ay Arnavutga mine жетишпей kaldık inşallah. Mına uşul hadis sahih hadis eken, dalilge jaray turgan eken. Bugünkü sagabagыбыз mına
Uşu menen аяқтады. Иншалла bizde sorular bola oturgan bolsa, mına şu sorularga mine kılabız. Cevap berебиз. Ve sallallahu teala hayra halqi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Her bir savağızda birden hadis okup tursak da yaxşı köp iş bolat inşallah.